Assalamu alaikum. Malina suyucular. Mana bugün sizlerge polka malinasını ko'rsatayin deb chechdim. 2023-yılı egildi 21-martda. Hazırkı uchurda boyu shuncha o'sib qoldi, eng cho'ngdor. Hali kelgin. Tursang mol jerga. Shunday o'sib o'tadi. 21-martda ekdik. Yengil o'sgandir shunday. Tushumduligi aябай жақсы o'xshaydi. Местный malina qaraganda. Shunda arasında bichurlar chiqib guldayin deb qoldi. Bunday bichurlar. Көктөшү жақсы эле көктөдү. Арасында мына кургап калгандар да бар, бирок астынан чыгып атат мындай жашарып. Мындай. Şunday көктөштөр жақсы буюрса. Şu 70-80-85% көктөдү. Кейбir arasında içinde kızarıp kalganlar da var. Bugün 16 iyun. Şunday düşüm şunday olurken polka malinasının düşümü. Şunday көктөшү şunday oldu, жақсы buyursa. Hazır керектүү витаминдерин берип жатабыз. Капельниге өтөлекпиз. Буюрса быйыл колдон келишинче аракет кылабыз ушу капельниге өткөнгө. Буюрса капельниге өткөрүп, анан капель менен суу берип баштайбыз буюрса. Капельный шлангаларды буюрса алып келип орнотойлу деп атабыз. Мына кызарып калыптыр арасында бирөө. Шундай туугандар. Местный малина караганда түшүмдүүлүгү жогору болуп кеткен. Hazır sizlerge местный малинандагы быйыл жазда эгилгендерин көрсөтүп кетем. Бирок башкачалардыкычы. Жалбырактардагы түшүм байлоосу дагы өзүнчө бир өзгөчөлүк бар экен. Ушундай туугандар, чөбүн кол менен отуп атабыз. Отуп ушинтип чаап коебуз астына. Суу сугаруу тартиби арыктан эле берип атабыз сууну. Şunday көктөштөр буюрса. Кийинки жылдагы буюрса жазда кандай өсөт, күздө кандай өсөт, дагы силерге көрсөтөбүз буюрса. Эгер Аллах Таала каалаган болсо дагы маалымат берип турабыз. Ушундай туугандар. Şunday көктөш. Şunday аралап көктөгөн. Буюрса жазда өспөй калган жерлерин толуктайбыз. О, местный малинанын жазда эгилгендери түшүмү кичине майдараак боло тургандай сезилет, көрүнөт. Жазда отурулган местный малина. Экинчи терим бүгүн терилип атат.
Местный малинанын түшүндүүлүгү ушундай туугандар. Бүгүн 3-чү терим айткандай. Бул местный малинага биз эч кандай дары-дармек бербейбиз. Ушул кароо тартиби биздики ушул башынан бери эле жөнөкөй эле кароо тартип эч кандай дары чачылбайт. Эч бир куртуна, кумурскасына эчтеке бербейбиз. Суу менен эле жер астына көң салабыз. Кеч күздө көң салабыз астына. Малдын күйгөн көңүн салабыз. Анан астынан эле арыктан эле суу берилет. Капельный берилбейт. Ушундай туугандар мына. 2 күндө бир, 3 күндө бир теребиз. Түшүмдүүлүгү аябай жакшы го местный малинанын дагы. Бирок бул полкага салыштырмалуу транспорттой бөлдүү эмес, бул транспортко начар. Тез эле эзилип суу чыгып кетет. Вареньеге аябай жакшы, даамы таттуу. Сахарды аз эле кошуп кайнатса аябай даамдуу болот. Мына туугандар, местный сорт. Бул Кадамжайдын окуна айылы. Ушундай туугандар. Түшүмдүүлүгү жакшы местный сорттун дагы. Бүгүн тердик туугандар. Азыр терилгендерди да көрсөтөм. Мына туугандар. Местный сорт. Казык отургузабыз. Казык эле 2 зым байлап белинен үстүнөн байлайбыз. Казыктын бийиктиги 1,5 метрдей болот. Мына ушундай туугандар. Местный сорт. Малина азыр Кыргызстан боюнча аябай жакшы өнүгүп атат. Ошо малина тармагы, клубника тармагы буюрса бош жерлерге ушундай малина тигип баарыбыз кызыксак, дүйнөгө жакшы бир рынокко чыксак болот деген ойдомун. Андыктан баарыбыз бирге аракеттенишибиз керек. Ошо чоң бир объемго чыкса, жакшы бир мамлекеттер менен келишим түзүп, жакшы бир экспортко жетсек болот деп ойлойм туугандар. Эгер кызыккан суроолор болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Колдон келишинче жооп беребиз, акылыбыз жетишинче ошол ошо карап жүргөн тартиби кандай. Ушундай туугандар. Местный сорт ушундай туугандар. Эгер кызыккандар болсо, комментарий суроо калтырып кетиңиздер туугандар. Ушундай.